Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Assalamu alaikum urmatlı Müslüman bir tuğandar. Bugün biz İmam-ı Azam rahmatullahi aleyhi adamdardı jaratkandığı turasında, adamdardın imanı turasında emne degen ошону менен таанышабыз. Ma fatarallahu aleyhin nas dep tema koyuptur bul jerde. İmam-ı Azam rahmatullahi aleyhi aytat: "Halaqallahul halqa saliman minel kufri vel iman. Thumma khatabahum ve amarahum ve nahahum. فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده بخذلان الله تعالى إياه وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله إياه ونصرته له." Dep İmam-ı Azam'ın sözü bu. Мындай дейт: Allah Taala mahluktарды, тагыраак айтканда бул жерде адамдарды жаратканда мусулманда эмес, капырда эмес кылып жараткан дейт. Сумма хатабахум. Бул качан? Бул ошо жана адам атанын немесин неметкенде. Адам атаны жаратып, адам атанын белинен ошол зарра сыяктуу, чимели сыяктуу дейбизби, же зарра сыяктуу кыпындай бир нерсе сыяктуу кылып адамдарды жаратып, кыяматка жери келе турган бүт бардык адамдарды жаратып, хадистерде келгендей. Аны ошол жерден Алла Таала аларга кайрылган. Сумма хатабахум деп Имам Азам ошону айтып атат. Кийин адам атаны жаратты, адам атанын урпактарын жаратып туруп, аны ошол жерден кайрылып туруп не деди? Ва амарахум бил имани ва таати. Аларды жараткан Аллахка иман келтирүүгө буйруду. Ошол жерде Аллах Таала бүт бардык жандарга не аласту би роббикум, мен силердин кудайыңар эмесминби, кудайыңармынбы дегенде бүт бардык адам заты ошол жерде бала, ооба, сен биздин кудайыбызсың деп жооп берген. Бул ошол Ал-Мисактагы иман. Качантан бери мусулмансың десе, Ал-Мисактан бери мусулман деп атпайлы. Ал-Мисак деген ошол убада берилген күн деген сөз болуп атат да. Демек Алла Таала махлуктарды, адамдарды жаратты. Адам атаны жаратып, адам атанын урпактарын жаратып туруп, ана аларга суроо салды. Аласту би роббикум деп. Ва амарахум, жана аларды Аллахка иман келтирип, Аллахтын өкмүнө баш ийүүгө буйруду. Ва нахахум, жана адамдарды куфурдан, күнөө кылуудан, капырлык иштерди, капыр болуп кетүүдөн, күнөө жасоодон Аллах Таала тыйды дейт. Бул ошол рух аламында болуп аткан маселе болуп атат да. Факафара ман кафара би фи'алихи ва инкарихи ва жухудихи. Анан факафара, кээбирлер капыр болуп кетти. Би фи'алихи, өзүнүн тандоосу менен, өзүнүн кылган иши менен, ва инкарихи ва жухудихи, жана ошол акыйкатты четке кагуусу менен, кабылдообосу менен, би хизляниллахи таалия, бул ошол адамга Аллахтан болгон не хизлан. Хизлан дегенде Аллахтан тауфик берилбеши, Алла Тааланын адилеттүүлүгү. Анткени мындай экен да, Алла Таала бир адамга бир жакшылык берсе, бул Алланын рахматы, Алланын бизге берген рахматы, жакшылык экен. Эгерде Аллах Таала бирөөгө эчтеке бербей койсо, бул Алланын адилеттүүлүгү. Анткени Аллах Таала эч кимге эч нерсе милдеттүү эмес. Могул жерде бихизланиллахи таала ияху деген мааниси, демек кимде ким кафыр болуп адашып кетсе, туура эмес жолду тандап кетсе, бул Аллахтын адилеттүүлүгү менен. Анткени Алла Таала эч кимге капырга иман беришке милдеттүү эмес. А мусулманга иман берди, бул Алланын рахматы деп ишенебиз. Анан кийин могул жерде куфур дегенде куфурду төрткө бөлүп атат экен да. Могу китепте бөлүп атат да. Капырлыктын 4 түрү бар дейт. Биринчиси куфр инкар дейт. Бул жерде айта кетсек билесиздер, баягы адам атаны жаратып, анан урпактарын эметкенде кээ бир риваяттарда, кээ бир хадистерде келгендей, караса айтылат эмеспи? Адамдар адам сүрөтүндө болгон, кадимки эле адам сүрөтүндө болгондо, бирөөлөр баштан этек апапак, бирөөлөр баштан этек капкара, бирөөлөр жарымына жер ак, жарымы кара, бирөөлөр жарымына жер кара, жарымына калган этеги ак. Ошондо сураган экен дейт, адам ата сураганда, баягы бул эмне десе, мына баштан этек апапак, ыймандуу келип, ыймандуу кете тургандар. Баштан этек капкара улар кафир болуп туулуп, кафир болуп өлө тургандар. Ал эми башы ак болуп, этеги кара болгондор ыймандуу болуп туулуп, жашап, өлүп баратып кафир болуп өлгөндөр. Ал эми башы кара болгондор булар кафир болуп туулуп, жашап, анан өлүп баратып, этеги ак болгондор булар ыймандуу болуп өткөндөр депчи. Демек, могул жерде ошо куфур туурасында сөз болуп атат да, кафырлыктын 4 түрү бар дейт. Ал куфру, куфр инкар, биринчиси куфр инкар дейт. Экинчisi куфру жухуд дейт.
Üçüncüsü kufru muanada, төртүнчүsү kufru nifak. Ушинтип куфурду баягы аалымдар капырлыкты төрткө бөлүп атат. Эми бардыгы тең эле капырлык. Биринчиси куфр инкар деген кандай десе, жүрөгү менен да тили менен да кабылдабайт экен. Жүрөгү менен да Кудайга ишенбейт, тилинде да Кудайды кабылдабаса, бул адамдын капырлыгы куфр инкар деп айтылат экен. Андан кийинкиси куфру жухуд деп коет экен. Куфру жухуд дегенде бул жүрөгү менен билип турат, бирок тили менен кабылдабайт. Кээ адам ошондой экен. Жүрөгү менен билип турат да, тили менен кабылдабайт. Үчүнчүсү болсо куфру муанада. Куфру муанада дегенде жүрөгү менен билет, тили менен икрар кылат да, бирок аны карманып жашабайт, исламды кабылдабайт. Тили менен деле айта бериши мүмкүн, жүрөгү менен деле билиши мүмкүн, бирок исламды кабылдагысы келбейт. Анткени жөн эле билип коюу шарт эмес, кабылдаш дагы милдет. Төртүнчүсү болсо куфру нифак деп атат. Куфру нифак дегенде тили менен ыйман келтирет да, бирок жүрөгүндө Кудайга, жүрөгүнүн түпкүрүндө чындап ишенбейт. Бул болсо куфру нифак болду. Бул төртөөсү тең жакшы эмес. Кудай Таала мындай адашып кетүүдө, мындай жараткан Аллах Таала капырлык кылып, динсиздик жашоодон Кудай Таалам ыймандуу адамдарды өзү коргогон болсун. Өмүрүбүздүн этегине жери ыйман менен өтүүгө Кудай Таалам бизге тауфик берсин. Анткени Аллахтан берилген белектердин эң маани маңыздуусу бул ыйман менен жашап, ыйман менен өтүү. Биздин жашообуздун маани маңызы мына ошондо. Ошондуктан ушул пайгамбарлардын жолуна, алым оолиялардын жолуна, таква мусулмандардын жолуна салып койгон Аллах Таала миң мертебе шүгүрлөрдү айтайлы. Жана ушул жолдон тайгыза көрбө деп Аллах Тааладан ар 5 убакыт намазда сурайлы. Эхдина сиротал мустаким деп намаздын өзүндө Фатиханы окуган сайын эхдина сиротал мустаким, бизди туура жолго сала көр. Сиротал лазина ан'амта алейхим, өзүң жакшылык берген, ошо туура жолго салган адамдардын жолун өзүң сала көр деп дуа кылып атабыз. Лайым Аллахым бардыгыбызды туура жолдон адаштырбасын. Демек, бул жерде негизги маани Алла Таала адамдарды жаратканда мусулманда эмес, капырда эмес жараткан. Кийин аларга мотиги барзах ааламында эмне кылды? Аласту би роббикум деп суроо салды. Мына ошол жерде, бул жакта да айтат, бардыгыбыз Алла Тааланын жаратуучу экендигин кабыл кылганбыз. Ошол ыйман бул фитри ыйман деп айтылып атат дейт да. وآمن من آمن بفعله. Алем кимде ким ыйман келтирсе өз иши менен, өз каалоосу менен ыйман келтирди. Ва иqrarihi өзүнүн ошону кабылдоосу менен, ва тасдиqihi жүрөгүндө ошону ишенүүсү менен. Бул Аллахтын тауфиqi, Аллахтын рахматы менен болду. Алланын ага жардам берүүсү менен болду. Аллах жардам бербесе кайдан ыйман келтирмекпиз? Демек ыймандуу болуп калдык. Бул ыймандуу болуп калуу биздин өзүбүздүн кыйындыгыбыздан эмес, Аллахтан чоң жардам болгондугунун белгиси. Алла Таала башка ыйман бербеген, ыймансыз жүргөн капырлар сыяктуу бизге деле ыйман бербей койсо, Кудай андан сактасын, Алланын колунда болчу. Алла Тааланын бизге эч кимибизге эч нерсе милдеттүү эмес болчу. Бирок Аллах Таала бизге алардан өзгөчө эле бизге ыйман берди. Альхамдулилла, бул Аллахтын бизге берген чоң жардамы. Күнү түнү Аллага бул үчүн, ыйман берип койгондук үчүн күнү түнү шүгүр айтып, күнү түнү Кудайга кулчулук кылып, шүгүрүн берсек дагы өтөй албай тургандай деңгээлде Алладан берген чоң бир байлык. Ахража зуррията Адам мин салбихи. Ара мындай дейт. Бул жерде баяндап берип атат деминчи. Бул жерде адамдар жаратканда мусулманда эмес, капырда эмес кылып жаратты. Кийин аларга келип, кайрылып, аларга буйрук кылды, аларды тыйды, аларды ыйманга буйруду, куфурлуктан тыйды дейт да. Кандай бул жерде баяндап атат? Ахража зуррията Адам мин салбихи. Адам атанын урпактарын белинен чыгарды дейт. Фажаалахум уқала. Аларга Алла Таала акыл салды. Демек Алла Таала адам атаны жаратып, адам атанын белинен урпактарды жаратып туруп, чимели сымал майда болгон дейт дагы, бирок адамдын шекилинде болгон да, адам сыяктуу көрүнүштө болгон. Аларга акыл берген. Кадимкидей азыркы акылыбыз кандай болсо ошондой акыл берген дагы. Фахатабахум, Аллах Таала ошол жерде бүтүндөй адам атанын урпактарына кайрылып суроо салган. Аласту би роббикум деп. Амарахум бил иман, жана аларды ыймандуу болууга буйруган. Ва нахахум анил куфр, жана аларды капырлык кылып, динге каршы, Аллага каршы, шариатка каршы чыгуудан тыйып салган. Фа акарру лаху бир рубубия, ошол жерде бүтүндөй адам заты Аллахтын жаратуучу экендигин кабыл кылдык. Фа кана залика минхум иманан. Мына ошол
мисак жайдагы берген уадалары Аллахтын жаратуучубуз деп кабыл алгандыгынын өзү мына ошол ыйман болуп эсептелди дейт. Фахум юладуна аля тилкал фитрати. Ошондуктан адамдар ким болсо ал болсун, алар төрөлгөндө ошол фитри ыйман менен туулат. Фитраттагы ыйман менен туулат дейт да. Фитрат дегенде ошол жана адам атаны жаратып, анан урпактарын чыгарып, ошол жерде уада бергендеги нерсени айтып атат экен. فكان ذلك منهم إيمانا فهم يولدون على ذلك الإيمان. Demek ошол ыйман болду. Demek ошол ыйман менен адамдар туулат деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтып атат: "Куллу маулудин юладу алал фитрати." Ар бир төрөлгөн бала фитраттагы ыйман менен туулат. Фаабаваху, бирок ата-энеси кийин бала чоңойгондон кийин юхаввиданихи, же яхуди кылып салат, ау юнассиранихи, же насрани кылып салат, ау юмаджусанихи, же маджуси кылып салат. Хатта я'руб ан лисанихи имма шакирон ва имма кафуро. Ошентип алар өздөрү бир немеге келип, өздөрү бир эрезеге жетип, Кудайга шүгүр кылып, Кудайга шүгүр кылганчалык деңгээлге жеткенге же болбосо тетири сүйлөп, дин шариятка каршы сүйлөгөнгө жериле ата-энеси себепчи болот дагы, аларды эмне кылат деп атат? Алла берген ыймандан ажыратып, башка бир түшүнүктөрдү куюп салат дагы, башка бир ыйманга каршы келген түшүнүктөр менен суугарылып, ошол нерсеге ишенип чоңоет деген маани болуп атат. Кийинки хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма мин маулудин илля юладу алал фитрати." Кайсы гана туулган бала болбосун, жаш наристе бардыгы фитраттагы ыйман менен туулат. Болгону ата-энеси аларды яхуди кылып салат, же насрани кылып салат, же маджуси. Насрани деген христиан, маджуси деген отпарас. Кама тунтижул бахиматан жама хал тахуссуна фиха мин жада. Кудум эле бир кой тууса дейт. Кой тууса, коозуну тууганда, коозунун бүт бардык мүчөлөрү толук болот. Анын кулагы кесик эмес, буту чолок эмес дейт. Куду ошол сыяктуу адам баласы төрөлгөндө дагы толук ыйман менен туулат дейт да. Бирок кийин жанагынтип ата-энеси себеп болуп, ата-энеси башка динди карманганын таасири себебинде балдар да ошолорго ыктап кетет деген маанини айтып атат. Хатта такуна антум таждаунаха. Жыйынтыгында силер келесиңер да, коозуну тууганда жашнакай эле кулагы толук туат, бирок силер келип ээн салганда кулагын шырып саласыңар деп атат да. Кулагын баягы ээн салып коет го. Кудум ошондой эле адам баласы төрөлгөндө фитраттагы ыйман менен туулат, бирок ата-энеси себептүү, яхуди болсо яхуди кылат, маджус болсо маджуси кылып өзгөртүп берет дейт. Фитраталлахи лати фатаран наса алейха. Мына Аллахтын фитраты ушундай. Аллах таала адамдарды жаратканда ушундай фитратта, фитри жаратылыштагы ыйман менен жаратат. Бирок кийин бул жашоодо ар кайсы себептер нерсе болуп, ошонун негизинде башка көз караштарды кабылдап кетет деп атат. Өзү фитрат дегендин сөздүк мааниси эмне десе, ал-хилкату аля хайатин муайяна. Фитрат деген сөздүн сөздүктөгү мааниси белгилүү бир сүрөттө жаратууну фитрат дейт экен. Мисалы жана коозуну Пайгамбарыбыз айтпадыбы? Коозу туулганда, кой тууганда коозу туулат. Коозу кулак башы, бут аягы толугу менен баягы 12 мүчөсү толук туулат деп атат да. Демек фитрат дегенди ал-хилкату аля хайатин муайяна, белгилүү бир сүрөттө жаралуу, бул фитрат дейт. Жана дагы ушул ва хадал ма'на лугави хуа аслул ма'на al-muradu fil hadis wal aya. Жана хадистен да, аяттан да негизги максат ушул дейт да. Демек ушул лугави мааниси мурат болот дагы. Демек максат да Алла таала фитратта жаратты деген мааниси ошо белгилүү бир шекилде, белгилүү бир хилкатта жаратты. Андан кийин Имам Азам рахматулла алейхи өзүнүн сөзүн улап: "Оман кафара ба'да залика." Кимде ким ушул фитраттагы иман берген, фитратта бардыгыбыз Аллахты жаратуучубуз деп кабыл алдык да, мына ошондон кийин кимде ким оман кафара ба'да залик, ошондон кийин бул жашоого келип төрөлгөндөн кийин кафир болуп, капыр жолду тандап кетсе, баддала гайяра, ошондогу фитраттагы, ошол мисак кездеги рух ааламындагы берген уадасын өзгөрттү жана алмаштырды. Ыйманды капырга алмаштырып, берген уадасын өзгөрттү дейт да. Оман амана,
Ва саддаqa. Кимде-ким бул жашоого төрөлгөндөн кийин, акыл эс киргенден кийин, ыйман келтирип, жүрөгү менен жараткан Аллах Таалага ишенсе, кабылдаса, сабата алейхи, баягы ошол фитраттагы мисак аламындагы берген убадага бекем болду, ва давама, жана ошону уланткандыгынын белгиси дейт. Валам южбир ахадан мин халқихи алал куфри вала алал иман. Жанадагы Аллах Таала өзү жараткан махлуктардан эч кимисин капырлыкка же ыйманга мажбурлаган жок. Демек көрдүңбү? Рух аламында бардыгыбызды жаратканда, бардыгыбыз биз жараткан Аллах Тааланы жаратуучубуз деп кабылдадык. Бирок бул дүйнөгө төрөлгөндөн кийин Аллах Таала бизге ыктыяр берди. Кийин келгенден адамдар ошол берген убадасын, рух аламында берген убадасын, бул аламы шахада дейбиз. Рух аламы биз баягы эме жаралганга жерки алам болсо, бул алам азыркы биз жашап аткан алам аламы шахада. Демек рух аламында биздин рухтар жаратып, Алла Таала убадан алганда биз убаданы бергенбиз. Бирок бул дүйнөгө жаралгандан кийин ошол убадага бекем тургандар, булар ыйманына бекем болду, өзгөрткөн жок деп атат. Ал эми кимде-ким ошол рух аламында убада берип туруп, бул шахадат аламына келгенде, бул биз жашап аткан бул дүйнөгө келгенде ошонун тетири чыгып, ошого ыйман келтирбегендер, булар ошол ыйманын өзгөрткөндөр деп атат. Демек Алла Таала эч бир махлукту не кылды дейт? Ыйманга, эч бир адамды ыйманга же капырга мажбурлаган жок. Адам өзүнүн тандоосу болду. Yani Allah Teala la yakhluqul kufru ve lel iman fi qalbil abdi bi tariqil jabr bel yakhluquhuma bi ihtiyarihi ve hubbihi. Tagıra aytkanda Allah Teala eç kaçan bir adamdın жүрөгүнө капырлыкты же ыйманды жаратпайт, мажбур түрдө. Sen каала капыр болосуң, sen каала мусулман болосуң деп ыйманды же капырды Алла Таала жаратпайт дейт. Бел яхлуқухума би ихтияриhi ve hubbihi. Тетиринче Алла Таала ыйманды же капырды адамдын жүрөгүндө жаратышы мүмкүн. Качан инсан өзү ошол нерсени тандаганда, ошол нерсени жактырганда, инсан өзү куфурду же капырлыкты жактырса, ана Алла Тааланын жүрөгүнө ошол капырлыкты жаратып коет экен, ал капыр болуп жашай берет экен. Кайсы бир адам ыйманды жактырып, ыйманды сүйсө, Алла Таала адамдын жүрөгүндө ыйманды жаратат экен, ал адам ыйманды болуп жашайт деп бул жерде Имам Азам рахматулла алейхи айтып атат. Вала халакаху муъминан вала кафиран. Жана аларды Аллах Таала мусулман да кылып жараткан жок, кафир да кылып жараткан жок. Валакин халакахум ашхасан. Адамдарды Аллах Таала жаратканда жөн эле адам кылып жаратты. Биринчи жаралганда адам баласы адам эле болуп жаралды. Вал иман вал куфру фи'лул ибад. Ал эми ыймандуу болуу же кафир болуп кетүү бул инсандын иши. Демек мындайча айтканда, инсанда жакшы болууга да, жаман болууга дагы, ыймандуу болууга да, ыймансыз болууга дагы ылайыктуу экен да. Инсанды Алла Таала жаратканда ушундай кылып жаратыптыр. Демек кафир болууга да ылайыктуу, мусулман болууга да ылайыктуу. Исламды тандаса мусулман болду, кафир жолду тандаса кафир болду. Yani annal kufru wal iman wa ta'atu wal isyan min af'al ibad. Demek bul деген мааниси адамдын капыр болуп кетүүсү, же ыймандуу болуусу, адамдын жаратканга баш ийүүсү, же күнөө жасоосу, бунун бардыгы пенденин иши дейт. Ya'lamullahu ta'ala man yakfuru fi hali kufrihi kafiran. Эми кимде ким туруп азыр турган абалда капыр болсо, Алла Тааланын капыр экендигин билет. Fa idha amana ba'da zalika alimahu mu'mina fi hali imanihi. Кайра бир аздан туруп баягыдан мусулман болсо, Алла Тааланын көкүрөгүндө мусулман болгонун Алла Таала билип турат. Мен гайран ятагайяр илмуху ва сифатуху. Аллахтын илим сыфаты дагы, Аллахтын илими дагы, Аллахтын эч бир сыфаттары өзгөрбөйт. Өзгөрүүлөр махлукта болот. Биресе ыймандуу болот, биресе капыр болот. Ушундай болуп махлукта өзгөрүү болот. Бирок Аллахтын илими эзелки, Аллахтын илиминин башталышы жок, Аллахтын илиминин этеги жок, Аллахтын илими өзгөрбөйт. Алла Таала бир нерсени билиш үчүн биз бир нерсени билбей туруп билгенде биздин илимибизде өзгөрүү болот. Бизге маалымат кошулат, билбеген нерсени билебиз. Ал эми жараткан Аллахтын илиминде эч кандай өзгөрүү болбойт. Аллахтын илми камил, ал эзелтеден билген. Ошон үчүн мусулман болсо мусулман болгонун билип турат, кайра капыр болсо капыр болгонун билип турат деп ишенебиз. Аллах Таалам баардыгыбызга урматтуу мусулман бир туугандар, ыйман, бекем ыйман берсин. Капырлыктан, Кудайга ыйман келтирбей коюудан, пайгамбарга ыйман келтирбей коюудан Кудай Таалам өзү сактасын. Анткени бактылуулуктун нормалары бар. Чыныгы бактылуулуктун диндин назары боюнча бактылуулук деген эмне десе, бул бактылуулук, бул
жаратканды таануу, аны кабылдоо. Жаратканды тааныйбыз, анан аны менин жаратуучум деп кабылдап, аны Алла Таалага моюн сунабыз. Толугу менен өзүбүз тапшырабыз. Чыныгы бактылуулук ошол. Чыныгы бактылуулук диндин көз карашы боюнча ал бул жашоодогу кооздуктар эмес. Үйлөнүү, бала чакалуу болуу, опур топур, тууган урук, ал бул жакшылыктар, Кудай Таала берип аткан жакшылыктын түрү көп. Бирок ошол жакшылыктын эң сап башында бул ыйман. Ошондуктан Кудай Таалам ошол ыймандан бизди айырбасын, ыйманыбызды Кудай Таалам бекем кылсын. Бул жакта эми айта турган сөз көп болчу, негизи биз баягы түшүнүктүү болсун, жеңил болсун деп көп нерсени аттап кеткенге мажбур болуп атабыз. Кудай Таалам иншалла ыйманыбызды бекем кылсын. Ушул сабактан пайда алып, акыретибизге, дүйнөбүзгө, акыретибизге пайдалуу кылсын. Аллахым баардыгыбызга ошол эң жакшы белеги болгон хидаяттан айырбасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.